Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн Акылбек Жапаров Конституциянын 44 беренесин өзгөртүүгө сунуш берип атыптыр. Ал эмне деген статья деп сурасаңыздар, бул Кыргызстанда пенсия, пособия, дегеле башка мамлекеттен тараптан берилип аткан акчанын көлөмү 6300 сомдон ылдый болбош керек деген мыйзам. Мындай практикада карасак, 85% пенсионерлер 6300 сомдон ылдый алат экен. 100% энелер балдар үчүн жөлөк пулду 1200 сом алышат. Бул деген 20% алып атышат да. Муну Акылбек Жапаров билип туруп, мыйзамды бузуп атышканын, канча деген адамдын укугу бузулуп жатканын билип туруп, өздөрүнө жеңилдетип, ал мыйзамды жок кылалы деп атышат да. Мамлекет берип турган эле акчаны бериш керек мыйзам боюнча деп ошону өзгөртүп атышат. Урматтуу Акылбек Жапаров, силер штрафтарды бизден сурабай эле көтөртүп атпайсыңарбы? Налогторду биз убагында төлөбөй койсок, штрафы менен олчойто төлөп атпайбызбы? Бир дагы физический лицо, юридический да лицо мен төлөбөсөм өлүп кетейинби деп төлөбөй койбойт да, аны төлөтүп атпайсыңарбы? Анан кандай эле өзүңөргө келгенде төлөй албасак өлүп кетелиби деп жооп берген бул премьер-министрдин жообу эмес да. Эгерде иштей албасаңар, ошону аткара албасаңар, анда отставкага кетип кечирип койгула. Биз мыйзамды аткара албай калдык, биз иштей албайт экенбиз, колубуздан келбейт экен деп кетпейсиңерби? Же мыйзамды өзүңөргө эле карап өзгөртө бересиңерби? Карапайым элдин азыр жашоосу абдан эле кыйын болуп баратат. Мына тарифти көтөрүп атасыңар. Элден сураган жоксуңар да, төлөй аласыңар же төлөй албайсыңар деп жол кирени көтөрүп атасыңар. Аны да сураган жоксуңар да, силер төлөй аласыңарбы же төлөй албайсыңарбы деп. Анан өзүңөргө келгенде өзүңөр төлөй алып атканыңарды көрүп туруп, анан өлүп кетелиби деген бул эмне деген жооп? Анда силер да көтөрбөгүлө, анткени биз өлүп кетелиби төлөй албай атсак? Силер эл үчүн иштейсиңерби? Бир ушул 2 жылдан бери иштеп аткан бир результатыңарды көргөзбөйсүңөрбү? Элдердин продуктылары кымбаттады, жол керек кымбаттады, светтин тарифин көтөрүп атасыңар, суунун тарифин көтөрүп атасыңар. А өзүңөргө келгенде биз төлөй албайбыз, биз аны кыскартышыбыз керек дейт. Бул туура эмес да.